жан чыгат. Атаңдын көрүнү коргогон чаңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Биз өткөн берүүбүздө коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгулов менен кыргыз тарыхы жана кыргыз санжырасы боюнча сөздү баштадык элек. 1 саат убакыт тез эле өтүп кетип, сөзүбүз аягына чыкпай калган. Бүгүн дагы мына агайды кайрадан студиябызга чакырып, агай менен ошол сөзүбүздү уланталы деп турабыз. Эсиңиздерге сала кетейин, өткөндө биз Кытай жергесинде жашаган Кызыл Суу Кыргыз автоном областындагы Кара Жүл деген кыштактын Аңыз деген айылында жашаган Төлөк Төрехан уулунун Кыргыз эл санжырасы деген китеби боюнча, анан жана ошондой эле ушул китептеги окуялардын тарыхта, тарыхый булактарда дагы орду бардыгы тууралуу сөздү баштаган элек. Дастан агай, мына ушул Төлөк Аксакалдын санжырасы менен сиз Киселевдун жана Бернштамдын бир топ эмгектерин, Акладниковдун эмгектериндеги дал келүүлөр тууралуу айтып баштадыңыз эле. Бүгүн ошол сөзүбүздү улантсак. Ошону улантсак, биз сиз өзүңүз айтып калдыңыз, 1633 жылы жаңырды деп. Муну китеп. Бул китеп кай жерден чыккан? Новосибирск Илимдер академиясынын Новосибирскедеги филиал. Москвадагы Илимдер академиядан. Сибир отделениясы. Ошол отделенияда муну Худяков жазып чыккан. Юлий Сергеевич. История, дипломатия кочевников Центральной Азии дейт. Дипломатия тарыхы деп атат да. Труды гуманитарного факультета Новосибирский государственный университет деп. Бул илимий китеп да. Илимий китеп. Көңүл бурсак, берде нускасы 150. Болгон эле 100 нускада. 100 нускада чыккан да. Бул эми илимий чөйрөсүн эле чыгарган турбайбы? Туура. Жаган гана илим поздорго. Ушул жерде көңүл бура турган нерсе. Мына бул китепти Алишим ага өз колу менен минтип белек кылып кол коюп берген. Бир конференцияда жолукканда. Көңүл бура турган нерсе биздин сөзгө керектүү маалымат. Бул муногу маалымат. Бул маалыматты эмне деп берип атат? Бул Швед уландагы кадимки Кутлук Элтерестин баягы эстелигиндеги уруулардын тамгалары. Мына бул киши минтип атат берди. Стела с тамгами Швед улан Монголия дейт. Бул 681 жылы, 687 жылы чегилген. Эмнеге чегилген? Анткени Тан империянын баскынчылык саясатына каршы туруу максатында көчмөндөр урууларынын бириккенинин белгиси. Ким ушул биригүүгө кошулса, өзүнүн уруусунун ээн тамгасын чегиш керек да. Демек, бул биздин ээн тамга тарыхый мезгили анык айтылган маалымат болуп атат да. Бу жерде 53 тамга бар. Мына туп-туура. Ушул тамгаларды карап отуруп, бу жерде кыргыз урууларынын 7 уруусунун тамгасы бар. Бөлөк көчмөндөрүнүн да тамгасы бар. Кыргыз урууларынын 7-өсүнүн тамгасы бар. Кызык нерсе. Мен абдан терең байкап, анан ошол уруулардын аттуу баштуу өкүлдөрүнө айттым. Силердин урууңардын ээн тамгасы тарыхый мезгил анык көрсөтүлгөн белги катары, силер ушуну эл журтка жеткизбейсиңерби? Биз Долон бийдин санжырасын билебиз. Ал эми 12-чи кылым. А бул болсо 681 жыл. 7-чи кылым. Бул санжыра 633 жылы кайтап жазылган. Ошондон көп болсо бир 40 жыл өткөндөн кийин, 50 жыл өткөндөн кийин муногу ээн тамгалары чегилген. Бул өтө баалуу биз үчүн. Себеби
кыргыздар 16-кылымда калыптанган андай мындай деген совет доорундагы жалган тарыхты жокко чыгарып атат да. Ушул жерде бир топ уруулардын эн тамгасы бар. Бул биз үчүн табылгыс маалымат. Ачык айтып коеюн, күн тамга, ай тамга, керки тамга, босого тамга, да бир топ тамгалар бар. Биз эмне үчүн ушуну алигече элибизге айтпайбыз? Жарыялабайбыз. Себеби бул эмнени көрсөтөт? Ошол уруу, ошол эл 681-жылы уюмдашып, биригип, бирге боштондук үчүн күрөшкөнүн белгиси болуп атат да. Мына, көрдүңүзбү? Конфедерация түзүлүп атат да. Демек, бул анан кийин мына 633-жылы ушул санжыра жаңыртып кайта жазылганы төп келип атабы? Доорлор биригип атабы? Демек, бул илимий маалымат, бул санжырадагы маалымат менен бирге чыгып атат да. Туурабы? Бул бир деп коелу. Дагы өтө маанилүү маселе. Мен жана Томпой чүкө жөнүндө чет-четин айтпадымбы? Бул чоң китеп. Бул чыккан 1960-жылы. Таштык доору. Хакас Минусун өрөөнүндөгү тарыхында деп. Берде атайын глава бап. Эмнеге арналган? Атайын чоң глава бап Томпой чүкөгө арналган. Бирок албетте алар терең мазмунун билбей, бирок илимпоз катары аракет кылышкан да, изилдеген. Ошондо кай жерде канча Томпой чүкө табылган, мына Томпой чүкөлөрдүн баарынын сүрөттөрү. Бетинде тамгалары. Тамгалары бар. Көрдүңүзбү? Муногу Киселевди айтып атат. Биздин доордон 800 жыл мурда Томпойлордо эн тамгалар пайда болду деп атат. Мүмкүн андан мурда дагы табылар. Мына жерде чечмелеп атат, көрдүңүзбү? Ушунун баары Томпой чүкөлөргө арналган. Ошолордун мазмуну, анан максаты, эмне болду, чен көлөмү баары бу дагы мунага тал келип атабы? Бу таштык маданияты биздин доордон 3 кылым, 2 кылым мурда башталган, биздин доордун 3-4 кылымына чейин камтыган. Мына бул санжыра менен мунагы китеп, илимий китеп дал келип атат. Бул дагы бир далил. Муну мында коеюн. Мындан тышкары мунагы журналды көчүрмөсү. Бул өтө маанилүү, биз үчүн өтө маанилүү. Себеби мына Түштүк Сибирдин археологиясы деген журнал. Кайсы жылы чыккан? 2005-жылы. Кай жерден чыккан? Кемеровдон чыккан. Бу илимий эмгектердин жыйнагы 23-чыгарылышы деп атат. Бу жерде биз үчүн эмне маанилүү? Афанасий маданиятынан 3000 жыл мурда ошол байыркы адамдардын жашап калган кыштак деп коелучу. Ошонун калдыктарынан казып отуруп, булар эмнени тапкан? Мына ошону ушул жерде толук көрсөтүлгөн. Булар биринчиден музейлерде Томпой чүкөлөрдү тапкан. Сүрөттөрү турат. Томпой чүкөлөрү. Мына бу жерде чүкө, бу жерде чүкө, бу жерде чүкө. Доорун булар кайсы доорго деп аныктап атат? 6000 жыл биздин доордон мурдагы мезгил дейт. Мына бу жерде жылдары көрсөтүлүп турат. Мына бу жерде 5000 жыл биздин доордон мурун, 4750 жыл, 6500 жыл. Ар кайсы доорго таандык радиоуглерод методу менен аныктайт 90 жыл нары бери, 90 жыл нары бери. Ошондо ар бир горизонт, катмар болот. Мына айтып атат. Материалы 6-го горизонта датируются концом 6 тысячелетия, началом 5-го тысячелетия. Ушинтип Томпой чүкө адамдардын сүйөгү, бирок айрым мүзөлөрдө сүйөгү толук эмес. Бул билесизби эмнеге үчүн мындай болгон? Бул баягы жортуулдук заманда Аптан туура айтасыз. Анан баягы сөөгүн алып келген да. Аңчылыкта башы табылбай калат, же бөлөк бир жерде дүйнөдөн өткөндө ар кайсы себептерге байланыштуу, ошондо сөөгүн этинен ажыратып, анан мекенине алып келип койгон.
Муну илимпоздор бүгүнкү күнгө чейин түшүндүрүп бере албайт. Эмне үчүн бул кээ бир сөөктө жамбашы жок, кээ бирде кабыргасы жок, төшү жок. Мына сүрөттөрдө ушундай болуп турат. Буттары колу бар. Себеби кыргыз илгери эле ошол 6000 жыл мурда өз мекенине сөөгүн алып келүү деген салт болгон да. Бул Төлөк аксакал да ошону жазып атат. Жазып атат да, мен ошого алып келип атам да. Карабайсызбы? Бул эмне үчүн? Мына биздин тарыхта билесиз, Тайлак баатыр, Атантай баатыр. Чоң атасы Жамболот баатыр. Билесиз да, Кытайдын зынданында 10 жыл жаткан Жамболот баатыр. Себеби Кытайдын падышасынын баласы аңчылык кылып, ошол кууп бугуларды кыргыздын жерине кирип кетет. Аны билбей, эми баягы кийими тытылган, бир-эки жума токойдо жүргөн, тоодо жүргөн адамдан анын падышанын баласы экенин билбейсиң да. Жамболот баатыр өлтүрүп коет. Анан Кытай чоң кол куруп, аскер менен бизге бересиң же согушабыз дегенден кийин, кой, элге бүлүк салбайын деп өзү кетет. Бирок Кытай айтат, эркек балаң барбы дейт. Бар дейт, 1,5 жаш. Алып ал дейт. Ошону менен Кытайга барып, эми арде атайын жасалбагандан кийин зынданга салып коет. Кийин Тоок баатыр деген чоң алп баатыр, ат көтөргүс баатыр. Төө мингенде буту да жерге чийип, ошол барып бошотуп келет да. Мен анын баарын өзүнчө чоң тарых. Мен бөлөк жерин айтайын. Анан баласы менен кайта кыргыз жерине келатканда, зынданда 10 жыл жаткан бала жол азабын көтөрө албай, ошол жерден кайтыш болот жолдон. Эмне кылат? Сөөгүн кыргыздык, этин Кытайдык. Этин Кытайдын жерине калсын. Сөөгүндү өз мекенине алып барабыз деп. Этин шылып салып туруп анан алып келгенде, Этин шылып, сөөгүн баштыкка куржунга салып алып келип, өз жерине койгон. Бул биздин доордон 6000 жыл мурдагы сөөктөр ошол алыс жерден кайта өз мекенине келген. Анан Жамболот баатыр мына жакында эле бул 18-кылымда дагы да болсо кыргыз ошо салтты сактап атат. Бул мекендин ыйыктыгын көрсөтөт. Сөөгү талаада калбасын дейт. Ырымдайт, туурабы? Мына бул санжыра менен мынау археологиялык казуулар дал келип атабы? Дал келип атат. Муну бияка бөлүп коелук. Андан кийин муногу жазуу жөнүндө айтпадыкпы? Бери дегенде биздин доордон 2000 жыл мурда жазылган деп атабыз. Бул кайсы жазма булак менен замандаш? Санскрит тилинде жазылган Рикведа, Авеста деген эки чоң жыйнак бар. Билесиз? Ооба. Рикведа биздин доордон 1200-1400 жыл мурда санскрит тилинде жазылган деп маалымат бар. Санскрит тили Европа тилдеринин түп нускасы. Индо-Европа тилдеринин түп нускасы санскрит тили. Мына Жолдошбек Султанов Тибетте 1 жыл Кытайлар менен жашап, сизде бердиңиз го бир жол. Ооба. Ошо киши 2 китеп жазган. Которгон. Санскрит тилинен. Ошо киши айтып атат. 30% сөздөр мазмуну бир дейт. Кыргызча эле. Кыргыздыкы санскриттик. Бул эмнени билдирет? Жакын эл болгон, жакын карым-катнашта болгон, тил аралашып, сөздөр бир болгон. Тиги Индо-Европа тилдеринин түп нускасы байыркы тил болсо, кыргыз ошо менен замандаш болуп атат. Ал эми жазууга келсек, Рикведа деген ыр жыйнакта ал жазуу түрүндө калганда. Биз муну китепти, бул көчүрмө. Бул китеп 1914 жылы басмадан чыккан, падышанын доорунда, Москва шаарында. Ким жазган? Чайковский деген тарыхчы жазган. Китептин аталышы Ари элдеринин мекени кай жерде болгон жана эмне үчүн алар мекенин тыштап кеткенге мажбур болгон. Эми бул өзүнчө чоң сөз. Мына кыргыздарга таандык экенин мынча жерин белгилеп койдум. Көрдүңүзбү? Мынча жер. Берге биз үчүн бир эле маалымат өтө маанилүү. 161 бет. Мына ошондо эмне деп жазып атат? Көл жээгинде Рикведа деген китепке шилтеме кылып атат. Ысык көлдүн жээгинде. Ысык көл жээгинде бурут
буруттар жашаган деп атат. Демек кыргыз деген аттан мурун кыргыздар тарыхта элде бурут деп. Демек агай бул манжулардын убагында эле бурут делбей, андан мурда эле арийлердин убагында эле бурут деп аталган турбайбы? Бурут деп айтып атат. Анан бул киши өзүнүн чечмелеси бул эл бийик тоолуу аска зоодо гана жашайт. Төмөн түшпөйт. Ысыкты көтөрө албайт булар. Демек булут дегенден анан бурут болгон турбайбы? Булут менен бүркүт менен тең жүргөн эл, ошон үчүн булар бурут болуп аталган деп бул киши жазып атат. Бул кыргыз жазган жок, мен айткан жокмун. Муну Чайковский деген окумуштуу тарыхчы байыркы санскрит тилиндеги Рикведа деген ыр жыйнагын окуп туруп, анан мунугу маалыматты келтирип туруп, анан өзү айтып атат. Бул эл булут менен, бүркүт менен, ак карлуу чокуларда гана жашаган деп. Көрдүңүзбү кандай маалымат? Демек, мына бакабут жазуу нечен миң жыл мурда деп атат да. Ошондо санскрит жазуу менен замандаш жазуу болуп атат да. Биз эмне үчүн элибизге бул маалыматты айтпайбыз? Сиз айтсаңыз, мен айтсак ишенбей атпайбы? Ишенбей жатат. Окумуштуулар эле бул айта берет деп коет да. Бирок муногу тарыхый булат, муногу мен жазган жокмун да. Туура. Муну орус жазып атат да. Тим более 100 жыл мурда. 100 жыл мурда. 1914-жылы жазып атат. 114 жыл мурда экен. Ушуну жазып атат. Бул маалымат, муногу маалымат менен дал келип атабы? Мына Санжирадагы маалымат. Бул айтып атпайбы? Кыргыз зар заман деген китеп нечен миң жыл өткөндөн кийин көнөрүп, эскирип, тытылып, кээ чычкан жеп, кээ күйүп, ошон үчүн анын үстүнөн бир эле адам калган дейт, ошону окуу. Агай, анын үстүнө ал убакта кагаз болгон эмес, бул териге жазылган. Териге жазылган. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, чычкан жеп коет, же отко тийип калат. Анан эң негизи ал убакта чын эле окуудан бака бут жазуу эл урунбай бөлөк тамгалар үстөмдүк кылып калган да. Анан айтып атпайбы? Аны окуган, билген бир эле киши калган деп атат. 633-жылдары чын эле бакабут жазуусун окуган адамдар биринчиден эле калган. Анан кийин окуйгой араб тамга менен жазалып, кийин муундар окусун деп атпайбы? Мына баары дал келип атат. Чайковский, Рикведа, санскрит, анан кийин муногу маалымат. Мен бир эле бетти чечмелеп атам. А калгандарын дагы кенен сөз кылабыз. Илимий маалымат менен дал келген. Муну да четке коюп коеюн, мындай. Четке коюп коеюн. Эми бу жерде ыраты менен нары жыла берсек, дагы бир маалымат бар. Муногу сүрөт. Непалдан чыккан. Манас улуу чокусу. Манас улуу. Непалдын тамгасы менен, мына араб тамга менен жазылган, туристтерге, саякатчыларга арналган. Бу кайсы доордо аталган деген суроо. 8163 метр. Бу чокунун тарыхы мындай. Жомолуңба бөлөк 8000 метрден өйдө чокуларга альпинисттер чыккан. Буга 1956-жылы биринчи жолу чыккан. Эмне үчүн? Непал эли ыйык. Буга адамдын буту баспаш керек. Чыкпаш керек деп эч кимге чыгарбай, уруксат бербей келген. Биринчи жолу бул чокуга Япон альпинисттери чыккан, тил тапкан го деп тил таап, көңүлүн алып, биринчи жолу 56-жылы чыккан. Бул Манас улуу муну ким атады? Албетте кыргыз атады да. Индияда Манас деген дарыя бар. Нарындан 5 эсе чоң. 5 эсе чоң. Ошо дарыянын орто агымында Манас деген корук бар. Ал жерде аңчылык, отун камдоодо тыюу салынган. Ошо бойдон сакталган. Тибетте Манас деген көл бар. 3500 метр бийиктикте. 4500. 4500 метр. Манас деген көл бар. Батыш Кытайда Ирен Хабыр деген мөңгүлөрүнөн Манас дарыясы алып келип, Манас көлүнө куят. Кавказда Манас дарыясы бар. Алтайда айтпай эле коеюн. Өзбекстанда Сурхандария областында 150 километр канал бар. Манас деген. Тажикстанда бар Манас көлү бар. Манас. Көрбөйсүзбү? Ушунун баарын ким атады?
кайсы эл атады деген суроо туулуп атат да. Анан кайсы доордо атады деген суроо туулуп атат. Албетте муну кыргыз атады. Кыргыз атады. Кыргыз үчүн Манас деген атүгүл Малайзияда тарыхый музейдин алдында бир топ атчандар турат дейт. Жакында бир киши барып келди. Манас деп турат дейт. Ошол атчандар Манаска эстелик деп турат дейт. Бул эми сөздү кайсы эл кыргыз эли атады. Кайсы доордо атады? Маселе ушунда. Бул суроого бир эле жооп табабыз. Ушу Манас деген деп аталган көл, дарыяларда ар кайсы эл жашайт, ар бөлөк улутта. Бүгүнкү күндө. Бүгүн ар бөлөк динде. Тиги Будда дининде, ислам дининде бөлөк улуттар. Бирок баары жазында ушул ыйык жерлерге зыярат кылат. Таазим этет, ак чачат, ырымдайт, жакшыны тилек кылат. Демек, дүйнөлүк диндер пайда боло эдекте ошол жерлер ыйык болуп, аң сезимде калган. Ошон үчүн бүгүн ар бөлөк динди тутунганга карабай, баары бир ата бабадан калган деп барып таазим кылышат. Мына бул дагы мынага дал келип атпайбы? Мынага дал келип атат. Муну мындай четке коюп коелук. Мындан ары жыла берсек, 37-чи бетке баралык азыр. 37-чи бет ушул санжыранын эмне деген маалымат бар. Мына. Кургак ак үйлөрдү кыргыз жасап, чапан ак кийизден тебетей жасап, таштарга кийгизип, журту такыр өтүп болгон соң дарыядан аркасынан жигиттер менен кечип өтүп келген экен. Кыргыз келген жер ээн сай экен. Ошол бүгүн ошого жараша бул жерди ээн сай деп айткан экен деп санжырада турат. Бул 37-чи бет. Кийин кыргыз 5000 жыл жерлеген үчүн бул жерибиз эне жер болуп калды деп, эне сай деп атын өзгөрткөн экен да. Мына бул санжырада жүрөт. Ээн сайга качан келгенин дөбө мүрзөлөрү тастыктап атпайбы? Дөбө мүрзөлөр айтып атат, биздин доордон Афанас маданияты 3000 жыл мурда деп атат. 2000 жылды кошсок 5000 жыл болуп атпайбы? Демек, бул санжырадагы муногу ээн сайга келип 5000 жыл жерлегенден кийин, ой, бул ээн сай болбой эле, эне сай болду деп атын өзгөртүп атпайбы? Эми ошойдо топонимге карылсак, Красноярск, Кызылжар. Минусинск, Минөзөн. Минөзөн, Миңсу деген бир мазмуну. Саратов, Сарытоо болуп атпайбы? Бул жер суулардын аттары. Өзгөчө эне сайды. Урал, Орол. Урал, Орол деп атат. Каратоо тияк андан кийин өзүнчө айтсак болот. Өтө маанилүү. Кыргыз эне сайды 5000 жыл жерлеген деп атат. Анан кантип кыргыз 16-чы кылымда калыптанды деген жомокко ишенебиз бүгүн. Бирок бул жалган тарых мектепте бүгүн дагы берилип атат. Окулуп атат. Бүгүн дагы балдарыбызга Куликовский битва деп атат. Чыңгызхан Канкор деп атат. Бүгүн дагы айтып атат, силер 16-чы кылымда аран калыптандыңар деп атат. Көрсө бул санжырадагы анан илимий маалыматтын дагы бир дал келгенин ушул эле Самат айта коеюн. Ал мындай маалымат. Көрсө, Андрон маданияты биздин доордон 2000-2500 жыл мурда. Ошондо биздин доордо 2000 жыл кошсок, 4500 жыл мурда эмне болуп атат? Андрон маданияты тараган жерди Киселев айтып атат. Урал, Крым, Алатоо, ушуга чейин бүт аймакта Андрон маданиятынын калдыктары табылып атат, изи табылып атат дейт. Демек, Андрон маданияты ошончо жерди ээлеген элге таандыкта. Андрон маданияты. Демек, Алтайдагы, Алатоодагы ошондо Андрон маданияты. Берде Берштамда айтып атат, Киселевде айтып атат. Бизде Кыргызстанда
арпага чейин андрон маданиятынын белгилери табылган. Аксы арпага чейин табылган да. 1959-жылы китеп, мынау китеп. Берде эмне деп аталган? Труды киргизской археолого-этнографической экспедиции. Редакция Дебец, Москва, 59-жыл, издательство Академия наук СССР деп атат. Ушул эмгекте биз Маргулан деген ал убакта аты чыгып калган тарыхчы, Казактын тарыхчысы. Казакты бүгүн Казакстанда тарых институту эмне деп аталат? Маргулан атындагы. Маргулан атындагы тарых институту деп атпайбы? Маргулан атындагы, ошондо Маргулан атактуу тарыхчы болбосо ысмын койбойт эле да тарых институтка. Ооба. Мына Маргуландын докладын мен берде сизге окуп берейин. Мына берде 181-бет. Эмне деп атат? Алтай кар калың кышында. Кыштоо кыйын. Алтай жайлоо экен кыргыздар үчүн. Ала тоо болсо кыштоо экен. Кар анча калың эмес. Анан биякта кыштан чыгат да кыргыз. Анан эл кыдырып ким тияка кетет Алтайга. Бирөө карыган атасы, Оркучан энеси, же күнү жетип калган келинчеги жол жүрө албайт да. Анда силер кала бергиле. Ошол жерде коркуп болуп байкагыла. Биз 2 ай көрсө тияка малын айдап кетчикен. 2 айдан кийин 2 ай жайлоо экен ошол жерде. 2 ай кайта айдап келет да. Демек Алтайга кетесиңби? Ошон үчүн ким Алтайга кетет деп, Алтай деген жердин аты Маргулан айтып атат. Кыргыздар койгон дейт. Алтайга кетесиңби деп. Барып келген Барганың 2 ай, болот да. жайлоогонуң Алтай, кайта келгениң Алтай. Анан кийин Алтайга 2 барасың. айдан 2 айдан 6 ай болот да. Алтайда. Алтайга барасыңбы? Жок, быйыл бара албайм. Бутумду кокус кылып алгам, же мына карып калган атам турат. Жүзгө барып дегендей сөз. Анда силер калгыла, биз Алтайга кеттик деп. Эми ошондо жазында көчөт да мал менен. Оң кол тараптагы, сол кол тараптагы багы коргоо максатында, коопсуздукту камсыздоо максатында уруулар бөлүнүп, оң кол, сол кол. Жана оң кол, соң кол, оң сол деп бөлүнгөн ошондо. Ошо доордо. Себеби кыштан кыйналып чыккан адамдар, элдер кол салчу экен да. Ошон үчүн тияка баратканда оң колго оң кол эли көп, саны көп, сол кол түштүк тарапта. Күзүндө эл тоюнуп калган. Сол кол биякта болот дагы, оңдор нар жакта болот. Көрбөйсүңөрбү кандай окуяларды бул киши жазып атат. Алтай деген сөз эмне үчүн Алтай болуп калган? Ал келсе биздин андрон маданияты далилдеп атат. Ошол андрон маданият Алтайда дагы, Урал, азыркы Казакстан, азыркы Ала тоодо бир маданият дөбөмөзөлөр деп атпайбы? Бул ошол Маргулан ошого таянып айтып атат, тиги жайлоо болгон, бул кыштоо болгон деп. Ушул эле учурда Маргулан эмне деп атат? Древние кыргызы были одним из создателей циклического календаря на 12 лет, каждый из которых носит название животных. Этот цикл, пишет Риттер деген байыркы тарыхчы, билесиздер, 19-жылында. Как собственное изобретение кыргызов может быть единственное явление упоминаемого историей, которое заслуживает особого внимания, дейт. То есть кыргыз эли 12-3 жылды жаныбарлар менен биз бүгүнкү күндө восточный календарь деп Кытайга же болбосо япондорго жабыштырып жүргөн календарь негизи кыргыздын календарь экендигин аныктап атат да. Аныктап атат. Бу жерде муну мен айткан жокмун, муну Маргулан айтып атат, ириктердин эмгектерине шилтеме кылып. Анан жанагы Алтай деген мына май үйүндө тияка кетчикен, июль август айында жайлоо болчукен, сентябрь октябрь кайта келчикен. Мен эсептеп көрсөм, туура малды айдап, туура 60 күн ары жүрөт экенсиң, 60 күн бери жүрөт экенсиң. Көрбөйсүзбү? Мунагы Санжырадагы көп маалыматтар бул илим менен укмуш дал келгенин көрсөтүп турат да. Мына Ээн сай жөнүндө мен айтпадымбы, туурабы? 5000 жыл жерлегенден кийин жер сууларынын аттары. Эми мына 39-бетке токтоп кетейин. Бул Санжыранын 39 бетинде
эмне деп жазылып атат? 37, 39. Мына кыргыздардын коомдук турмуш башкаруу ыкмасы. Көрдүңүзбү? Бул бурулган заманда 130 уруу кыргыз болот дейт. 7 кан, 7 бөлүмгө бөлүнөт. Ар урууга 10 баш коюлат дейт, 10 баш. 10 баш биригип 100 баш болот дейт. 100 баш биригип 1000 баш болот дейт. Чечен, чебер, акылдуу адамдар ар журттун аксакалдыгына коюлат дейт. Сөзмөр баягы адамдар менен тил табыша ала турган Калыс, адилет, таза адамдар аксакал деп атат. Демек, аксакал деген түшүнүк кайсы доорго кетип атат? Кайсы убактан бери кыргыз өзүнтүп жөндөп келген? Мына берде айтып атпайбы? Берде суракты журт бийлеп, баш бербегендерди салык салып, айып алат. Адам өлтүрүп, кан төккөндөрдү даргасат, күнөөлүү болгондорго кум буйрулат. Кыргыз ак үйдү жасап тигет, башына ак кийизден калпак кийет, аялдары кызыл нерседен кийим кийет, эркектери кара боздон кийим кийет деп, кыздын көзү кызыл да дейт кыргыз. Ооба. Көрдүңүзбү? Кызыл түс кайсы доордон бери кыргыздарга таандык. Муну баглаш керек, муну санжырада болуп атпайбы? Эми мындан ары улан берейин. Ушул жерде дагы бир өтө маанилүү нерсе, бул кыргыздын тиричилиги. Ал заман ушундай маданияттуу заман болгон дейт. Кичүүлөр улууларга колун бооруна алып салам берет деп тур. Ошо доордон бери. Эми мындай, жок деген кыргыздын үйүндө ат башындай алтын, сай ташындай күмүш болот дейт. Эйди жок дегенде. Берде дагы бир бет деп атат, эң кедей кыргыздын 500 кою, 100 жылкысы болгон деп атат да. Кандай доор болгон. Мына ар бир жок дегенде, жок деген кыргыздын үйүндө ат башындай алтын, сай ташындай күмүш болот деп атпайбы? Бул өтө маанилүү маалымат, илим менен дал келип атат да. Кандайча дал келип атат? Мына Киселев айтып атат, таштык маданияттын мүзөлөрү ошол эле доордо бүт каракталган дейт. Казып. То есть бул 19-20, 18 кылымдарда каракталган да? Каракталган. Мунун тарыхы мындай экен да. Ссылкага Сибирге айдайт да. Петр биринчиден баштап. Ооба, 17-кылымдан баштап. 17-кылымдан баштап. Анан айдаганда алар багы дөбө мүзөлөрдү казып, ал убакта гробовщик деген сөз пайда болуптур. Анан Петр биринчи жана Кунсткамера музей топтойт. Ошондо Сибирде табылган алтын, күмүш буюмдарды сатып алчу экен да. Сатып алып туруп музейге койчу экен да. Ушундо укмуш алтын, күмүш табылат да. Укмуш тонналап. Киселев айтып атат. Таштык маданияты, тагыр маданиятынын акыркы учурларында бир дагы соо дөбө мүрзө калган жок дейт. Баарын касып кеткен. Баарын касып кеткен. Анан таң калып атат. Дагы эле ошо касылгандан кийин дагы алтын, күмүш буюмдар, идиш аяктар, ар кандай буюмдар, күскүлөр. Анан таң калып атпайбы? Ошончо бүлүк болгондон кийин биз ушунча таап атабыз деп атат. Бул кандай эл бай болгон деп атпайбы? Өзү эле негизи археологдор баягы мүрзөлөрдү касканда негизги эле максаты ошол байлык издөө экен да. Байлык издөө, анан илимий жагында. Илим ал экинчи планда болуп калган да. Ошол бирок булар илимди биринчи планга чыгарып, тигини утайып этип койгон учурлар көп экен. Кандай да болгон. Анан эми терде алтынды таап, аны кайта эритип, куюп саткан да. Ошондо укмуш байган адамдар, ссылкадан келген, бай болуп келген адамдар көп. Ана кыргыздын ар бир жок деген үйүндө аттын башындай алтын, сайдын ташындай күмүш дегени мына археология менен далилденип атат. Киселевдин мына маалыматы менен далилденип атат. Анан жанагы Петр биринчинин убагында кыргыздарга, кыргыз жеринде далай дөбө мүзөлөрдү карактап абдан казып, аеосуз казып. Муну китепте турат. Чаптык каба дейби. Чаптык каба. Өзү чапкан доордон, бул кыргыздын кызы окшойт да. Чаптык каба дейт мына. Санкт-Петербург 99-жылы чыккан.
Бул китептин саны 500. Бул докторлук диссертация. Жарыя көргөн. Ошо диссертациянын эмеси эле туруп авторефераты. Автореферат. Борьба вокруг кыргызской землицы в 17 веке дейт. Эми берде кызык. Көрсө мындай экен да. Кыргыздар падышалык Россияга албан төлөп, салык төлөп, биринчи жанагы баалуу терилер менен. Куница, белка, росомаха деген бул кундуз. Ошентип төлөп турчу экен. Анан төлөгөндөн кийин ортомчулар алмашат. Жакшысын өзүнө алат, анан тиги падышанын казынасына кичекей же күнү түшүп калганды берет да. Анан алар айтат, коем, андан көрө акчалай эле албайлыкпы дейт. Акчалай алсак акчалай алалык, бирок салыктан да көбөйтпөйлүкпү. Анда шведтер менен орус урушкан да. Казынага акча керек да. Кантип кошумча акча табабыз дегенде, мындай кылбойлукпу. Кыргызская землица деп, тетиги Енисейден айлана берип бүт кыргыздын жери деген, ушуларга салыкты көбөйтпөйлүк, акча менен албайлыкпы дейт. Кантип көбөйтөбүз? Биз азыр түтүн салып атабыз. Адамдын башына салбайлыкпы дейт. Анан ошо менен орустар келет дагы кыргызды башын санайт. Анан кыргыздар айтат, биз мал эмеспиз да. Биз башты санаган кандай деген бул басынтуу деп, ошондо бир көнтөрүлүш чыгарат экен. Экинчи жолу акчалай кылып төлөйсүңөр дегенде, эми биз анда акча кылып отурабыз, өзүңөр эле кылып алгыла деп, ошондо экинчи жолу көтөрүлүп чыгат экен. Анан кыргыздар Сибирден тарыхта 4 жолу айдалган. Моңгол доорунда. Билесиздер да, туматтар Чыңгызханга каршы чыкканда кыргыздар тумат эли менен бирге болуп, бир топ кыргыздар көчүрүлгөн. Кийин так талаштан Хубилай менен калган урпактар талашып, кыргыздар бияка колдоп, тияка кошулуп, ошондо экинчи жолу, үчүнчү, акыркы жолу 17-кылымда кыргыздар эмеден Алтайдан түп тамыры менен калбай, бири калбай көчүрөт. Мына жанагы дөбө мүзөлөрдө ошондо укмуш карактайт экен да, каракталган экен дөбө мүзөлөрү. Киселев муну айтып атат. Касылганына караганда бир 100 жыл, 150 жыл мурда, себеби чөп, бактарак болуп өсүп кеткенден кийин карактаган доорун ушу илгери эле каракталып деп, кийинки доордо каракталып деп, кыргыздар көчүп кеткенден кийин көз боло албай калды да. Кыргыздар жок, анан эркин анан дөбө мүзөлөрдү карактаган экен да. Казып киришкен экен да. Бул ушундай деп эметелик. Эми ушу Санжырага тиешелүү 24-үнчү бет кызык бет. 24-үнчү бетте бул Санжырада эмне деп жазылып атат? Кыргыздар жылкыны колго үйрөткөн деп жазылып атат да. Бул айтып атат, эмеге биринчилерден болуп жылкыны үйрөтүп, анан жылкыны минип алып, анан душмандар менен согушканда, жана индилер менен. Туп-туура. Ошол жерин жакшы жазганда. Ошондо айтып атпайбы? Муска барып камаган деп атат да жылкыларды. Муска камагандан кийин кармап, кыргыздар үйрөтүп алып, кийин аркар кулжалардан үйрөтүп, койгулуп, жүнүн ийирип отуруп, кийим, кийиз жасап деп айтып атат. Таар жасап деп атат да. Бул эмне менен дал келип атат? Дөбө мүрзөлөрдө скиф доорунда, андан кийинки мезгилде мынагу биздин доордун 7-8, 10 кылыма чейин баатырларды минген аты менен кошо койгон да. Бир дагы эл атты кийин анан кыргыздар дагы эр токумун коюп, жүгөнүн коюп, аттын өзүн койбой калды. Бул мына 8-9 кылым биздин доордо. Биздин доорго чейин баатырларды минген аты менен, тиги дүйнөдө ат керек дегендей кылып туруп. Жабдыгы менен, койгон да. Менен үзөңгү мынагу Казакстандагы ысык курганда табылган атты кандай кооздолгон. Үзөңгүлөрдө канча, тиги үзөңгүлөрдү дагы куюшкан, тердик, жүгөндөрүн баарында алтындары 15-20 килограмм алтын болуп атпайбы? Ушунча урматтаган кыргыздар. Анан кыргыздар ооздук пайда боло электе, ооздукту
жапайы кабандын тиштеринен, кылыктарынан бекем да ат чайнай албайт. А бирок кыргыз мындан мурда кемеш менен минген. Кыл куйругунан кылды жүлүп туруп, анан кийин өрүп, камчыдай. Анан биягынан тоолго киргизип коюп, анан эң азоо ат бат көнөт экен да, себеби кыл өтөт да. Көрдүңүзбү? Кемеш менен минген доорду тарчылар билбейт экен. Мен орустун талай тарчылары менен сүйлөштүм. Жок, биз андайды билбейбиз дейт. Эми туура булар билбейт да. Анткени тарыхында мындай болгон эмес да. Булар атка сол жагынан, оң жагынан мине берет да. А эмне үчүн кыргыздар оң жагынан минет? Анткени биягында кылыч, саадак, канжар бычак, мунун баарын нар жактан минсе, мунун баарын аттын белинен бияка алып барыш керек да, туурабы? Ошон үчүн эң жеңил сол колуң менен кармап, оң колуң бош, кылычтагы пайдаланганга, анан оң бутуңдун ары белинен ашырып койсоң, ат үстүндө болуп каласың да. Бул тарыхтан калган тажрыйба. А муну орусуң алигече билбейт. Жалаң эле орус эмес, бөлөк элдер билбей жатпайбы? Мына атты үйрөтүлгөн дагы бул тарыхта, кийин айтып атат. Өркөчү бар жапайы айбанды үйрөткөн деп атат. Төөнү үйрөткөн. Аны дөө дейт экен да. Эң чоң жаныбар да. Ошо дөөдөн анан төө болуп калган да, Дөөдөн анан төө болуп турбайбы. Бул эми Киселевдун дагы бир нерсеси менен дал келгени, Киселев кен иштеткен жерлерин көп тапты да. Жес иштеткен жер Алтайда. Кийин калай иштеткен жерлерди. Анан айтып атат, мына калай, жес биздин доордон 3000 жыл, 2000 жыл мурда эле калай таап кендер. Мына калай деген өзү материал, билесиз да. Жеске калайды кошсо коло болот. Туура? Калай Европада жок. Илгериде болгон эмес. Египетте жок. Шумер жеринде калай жок. Уралда калай жок. Калай кай жерде бар? Жалаң Алтайда бар. Ошон үчүн байыркы коло доорунда колонун баары Алтайдан эритилип, анан сатылчу экен да. Европага кетишкен, Египетке кетишкен, Шумерге кетишкен. Демек, бу дагы мунагу тарых менен, Киселевдин казылган маалыматы менен төп келгени мени абдан таң калтырат. Анан дагы бир маалымат, 48-бетти ачсак, бу жерде кайсы бир доордо аял зат жоокер болгону муз барчын баяны деген. Мына 47-бетте турат. Ошондо аялдар өздөрү биригип, өздөрү жоого биз дагы чыгалык деген 47-бетин карасаңыз, ошондо аларды жетектеген Батма бүбү. Батма бүбү кийин муз барчын деген ат менен тарыхта калган экен да. Бара келди деп карыялар чуркурап, аларга батасын берип, Батма бүбүгө муз барчын деп ат коюп, элдин ичинен ыктыяры менен урушка чыгам деген келин кесектерди жыйып, 6 айгыча даярдык кылган деп аксакалдар батасын берген экен. Бул кайсы доордо? Жанагы тарыхта Амазонка аялдар деген бар. Ооба. Амазонка аялдар деген бар. Көрдүңүзбү? Кыргыздын кыз келиндери эркектер менен тең душманга бирге чыгып атпайбы? Каршы. Мына Фейлструп деген изилдөөчү 1925-жылы китеп чыгарган. Кыргыздарды кыдырып 5 жыл. Ошол жазып атат, мен көрүп калдым дейт, эр сайышка эрлерден кийин аялдар түшүп 1925-жылы. Өзү негизи агай, мен ошол жерде сөзүңүзгө кыстара кетейин. Фейлструп бул атайын кыргыз элинин улуттук баягы каада салты, оюндары, спортивный оюндардын баарын изучать эткен да. Ооба. Анан бул боюнча атайын илимий изилдөө жасап туруп, анан кийин кайсыл оюндарды калтырыш керек да, кайсыл оюндарды тыюу салыш керек. Ооба. Себеби баягы улуттун баягы патриоттук же болбосо жанагындай рухун, духун көтөрө турган оюндардын баарын тыюу салышкан да. Анан ошого бул киши дагы чоң эмгек жасаган. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биз көп оюндарды жоготуп койдук. Ошонун ичинде жанагы эр сайыш. Эр сайышка эркектер менен катар эле аялдардын дагы чогуу баягы барып сайышкандыгын Фейлструп жазып атат да. 1925. Европада рыцарьлар Динайса менен сайышканда бул 17-кылымда токтогон.
Кыргыздар 20-кылымдын башында эркектер эмес, аялдар ер сайыска түшүп жүргөн. О, Кызыл Суу кыргыздарында бул нерсе мына акыркы 60-жылдарга чейин эле уланып келген экен. Баягы найзанын башындагы учу жок, учуна баягы томпок жасап коюп туруп, жана перчатка, боксерский перчатка. Анан кийин ошо менен келип туруп, анан баягы ат үстүнөн сайып түшүрүшкөн да. Демек, жоокерлик дух, жоокерлик маанайда аялдар дагы эркектер менен теңбе-тең. Ошон үчүн көп элдер айтып атат, кыргыз жоокер эл. Кыргыз жоокер эл. Булар турмуш ушундай деп. Бул муногу жерде Санжыра далилдегени Амазонка деп атат, анан Кыз Сайкал билесиз. Ооба. Кыз Сайкалга азыр барабыз. Бу жерде жазылыптыр кенен келсе. Кыз Сайкал анан Манас атабыздын карындашы Кардыгач дагы жоокер болгон да. Бирок ал жөнүндө аз эле айтылат, бирок Кардыгач дагы Саякбай да бар, Сагынбай да деле бар Кардыгачтын кийин Жарманас калып берген карындашы тууралуу. Бул илим менен Санжыранын дал келгени Уланта Берелик 57-чи бетте Ногойбай деген бап бар экен, Ногойбай деген. Мына бу жерде эмнени жазып атат? Ошондо душмандар кыргыздарга тийип, Энес айдын башынан 3000 жылкыны айдап кеткен экен. 3000 жылкыны. Ошондо угуп кыргыз аксакалдарынан Эметей, Нуралы, Мырза, Менкулуу карыялары, элбашы, миңбашы, жүзбашы, аксакал, баатыр, балбандар кеңешет экен. Ошондо Нуралы аксакал айтып атат: аркасынан барбай эле койбойлукпу. Кыргыздын бир эле байынын 1 жылдык төлү экен. Ушун үчүн урушуп отурабызбы дейт да. Кыргыздын чарбачылык деңгээлин көрсөтүп атат. Муногу жазуу, муногу сөз. Бир эле бай 3000 жылкы 1 жылдык төл дейт. Эми элибизди бөөдө жерден жоготуп койбой, мейли кечип эле койбойлукпу деп атпайбы? 1 жылкы бүгүн $1000 бу берди. Ооба. Мына 3000 жылкы $1000 көбөйтсөк $3 миллион. Кыргыздын бакубатчылыгы кандай? Көрсөтүп турбайбы? Койчу эми. Bir baydın 1 жылдык төлү экен. Ошонун артынан кууп, жазал кылбай эле койбойлукпу деп атат. Кыргыздын кандай материалдык абалы, кандай жетишкендиги, кандай байлыкка ээ болгонун ушул жерден байкасак болот да. Жанагы эң кедей Кыргызда 500 кой, 100 жылкы дегени эсептесем $100,000 экен да. Эң эле кыргыз кедей $100,000 экен. Ошон үчүн кыргыз илгери эле айткан дүйнө опо болбойт деген. Дүйнө корлук болгон эмес да кыргызда. Ушуну бул Санжыра далилдеп туруп атпайбы? Эми эң кызыгы бу жерде, муну айттым, жана кууп барбайлык койбойлукпу деп. Дагы бир кызык маселе ушу жерге. Бирок кууп барганда жана Индияга кирип кеткени жөнүндө бу жерде маалымат мен таң калып калдым. Индияга чейин ошол душмандарын кууп, Индияга кирип барганы тарыхта жүрөт. Тарыхта, илимий тарыхта биздин доордон 3 кылым мурда, 4 кылым мурда сак элдери Индияга барган дейт. Бул маалымат менен бул Санжыра. Туура. Анан бүгүнкү күндө жанагы ДНКны изилдеген окумуштуулар Клёзов айтып атпайбы? Индиядагы брахмандар арийлер экен депчи. Ооба. Анан ошол брахмандар ошол байыркы биздин бабалардын урпактары болсо керек да. Алардык 60-70%га чейин. 70%. Bir A1 деген гапло группа. 74%. Кыргызда 63-65%. Ооба. Бу жерде эми кандай айтсаң дагы жакын болуп атат да. Бир болуп атат да. Хромосом бир болгондон кийин Ооба. Эми албетте ушунча 1000 жыл өттү, анча-мынча хромосом өзгөрүлдү. Бирок 100 адамдан 63-ü, 65-и Кыргызда bir A1, брахмандарда 70%га чейин. Себеби алар каста болуп аралашпай сакталды да. Туура алар ким экенин
белгилүү болуп атат да. Бу жерде мен аттап кетип калыптырмын. 31-бетти карасак, 31-бетти. 31-бетти карасаңыз, Алаш Баатыр баяны дейт. Бул доорун көрсөтүп атат. Биздин доордон 460 жыл мурда төрөлгөн экен Алаш Баатыр. Биздин доордон 377 жыл мурун дүйнөдөн өткөн экен. Бул мынча хронология, мындай так маалымат. Мен бул таң калыштуу, анан талашсыз болуп атпайбы? Анан негизи баягы Алаш боюнча 60 уруу Алаш эли деп айтылып келет эмеспи? Анан ушул жерде бүгүнкү күндө биздин тарыхчылардын өзү деле көбү билбейт Алаш ким экенин, кандайча Алаш экенин. Себеби сүйлөшө келсеңиз, бул казакка таандыкта деген дагы сөздөрдү угасыз да. Анан бул жерде Төлөк Аксакалдын санжырасында ушул Алашты конкреттүү түрдө жазып берип атат да. Анан кандай болуп Алаш болуп калганы, кандай болуп элди башкарып калгандыгы, анан журт атасы кандай болгондугун баардыгы баягы ачык так жазып атат да. Эми бу жерде биз көңүл бура турган нерсе, ошо доорду мүнөздөп атпайбы Алаш Баатыр жөнүндө. Ошол өткөн заманда жоргосу жолду бербеген, бул Алаштын элине жоо беттешип келбеген, бейкүт жаткан кезинде шерине той берип кунанчаап, кыз келин салып селкинчек, комузчу чертип комузун, ырчылар ырдап ырларын. Комуздун тарыхына маалымат да. Биздин доордон 460 жыл мурда, 5 кылым мурда комуз аспап бар экен да. Биз муну ачык айтышыбыз керек. Туура. Мисалы, Шамсы көрүстөнүндө комбайн эгин оруп барат, түшүп кетет да чуңкурга. Анан аны комбайнер да 2-3 жардамчысы менен алтындын баарын алып кетет. Толтур алтын. Бирок Совет доор 83-жылы, анан ал бийлик күчтүү үйлөрүнөн барып чогултат. Бирок ошол чуңкурда алтын менен кош комуз табылып атпайбы? Демек, ошол көрүстөн кимге таандык? Эгерде комуз табылса, Кыргыздыкы да. Кыргызды комуздан башка бир элде комуз аспабы жок. Туура. Демек, бул көрүстөн кимдики? Кыргыздыкы. Кыргыздыкы болуп атат да, туура. Бул биздин доордун 3-4 кылымы. Ал эми муногу маалымат санжырада айтып атат, Алаш Баатыр доорунда биздин доордун 5 кылым мурда комуз черткен деп атат. Бул талашсыз маалымат да. Демек, комуз аспабы мүмкүн андан мурда да болгондур. Бирок бул талашсыз далилдеген маалымат 5 кылым биздин доордон мурда кыргыз комуз чертти деп атат да. Бул маалымат Япондун маалыматы менен дал келип атат. Япондун тарых изилдөөчүсү 5 жыл мурун мага келип, жолугуп атайын, эмгегин көрсөттү. Японда аспап бар, самисен деген. Адагы беренеси жок, 3 кыл, бирок черткенде сөөк менен чертет. Сөөк менен чертет. Ошол аспаптын тарых тажмалын иликтеп, ал далилдеп бериптир. Бул кыргыздын комузунан келип чыккан деп. Атайын мени таап, ошол эмгектерин берип, өзү да кошумчалап кетти. Алаш Баатыр баяны ого бетер муну далилдеп атат. Биздин доордон 5 кылым мурун кыргыз комуз. Анан Кытайдын ханзу жазмаларында кыргыздар деген китебинде дагы бар. Баягы биздин доорго чейинки 33-жылы Кытайдын императору гундарга кызын берип, анан 5-6 жылдан кийин төркүлөп келгенде бир топ белек бечкектерди алып келет экен да. Анан отургандардын бири тиги кыздан сурайт экен, ай бул эмне деген аспап дегенде, бул кобуз деп жазып койгон, бирок сүрөттөп атат. 3 кылдуу, беренеси жок. Анан узундугу 98 сантиметр, биягы чарасы кумаранын жармындай, төөн териси тартылган деп сүрөттөп атат, комуз деле сүрөттөп атат да. Анан бул жагынан алганда дагы чынында эле биздин комуздун дагы тарыхы өзүнчө бир байыркы замандарга, кыргыз качан бар болсо ошол жерде комуздун болгондугу анык экендигин көрсөтүп атат. Эң бери дегенде биз азыр ушу маалыматтан кийин, ушу санжырдан кийин биз айтышыбыз керек. Комузду кыргыз биздин доордон 5 кылым мурда черткен. Буну ачык айтышыбыз керек, далилдүү айтышыбыз керек.
А 5 кылым бул Александр Македонскийден 3 кылым мурун деп атат да. Ооба. Будда деген өзү пайгамбар ошонун заманы деп атат. Конфуцийдин заманы деп атат. Кайсы доор? Грек, Рим империялар байыркы маданият деп эсептелип атат да. А бирок биздин коомубуз биздин доордон 5 кылым мурда кеңири тараганын далилдеп атат да Санжара. Биз эмне үчүн айтпайбыз биз муну? Анан агай дагы мына илимде жанагы дөбө маданиятында табылган баягы алтын буюмдар, ошол жасалгалар көбүнчө. Бул жана диадемалар, бүгүнкү тил менен айтканда баягы алтындан жасалган эритилип усталар, зергерлер жасаган буюмдардын баардыгын тең бул скифтердики, сактардыкы деп эле келген да. Кыргызга жолоткулар келген эмес да. А бирок чынында эле ошол эле тиги Гумилевдин эмгегин карасаңыз, ал түрктөр, скифтер анан арасында кыргыздар деп да кетип атат да. Анан бул бир эле элди айтып аткан турбайбы деген тыянак келет. Анан жана жазуу боюнча дагы Блехман деген адамдын 73-жылы өзү филателист экен. Почтовые марки, почтовые оплаты Тувы деген китеп чыгарган экен Москвадан. Анан ал баштаганда эле жазып атат. Туванын тиги почта тарыхы бул байыркы түрктөр менен, түрк маданияты менен тыгыз байланышкан 6-8, 9 кылымдарда түрктөрдүн жазмасы болгон. Бул Енисейде бүгүнкү күндөгү таш жазуулар деп айтып атат да. Анан кайра эле ошол эле Блехман жазып атат кыргыздар деп. Туура. Анан биз ушул жерде биздин тарыхчылар жанагы түрктөр десе бүгүнкү Анадолудагы, Анатолиядагы түрктөрдү элестетип алабыз. Сактар десе тиги ирандыктарды элестетип алганбыз. Скифтер десе дагы бир башка элди элестетип алганбыз да. Бирок чынында эле бунун баардыгы тең бир эле эл экендигин биз бүгүн элибизге ачык эле айтышыбыз керек. Тарыхчыларга да айтышыбыз керек. Ушуну карап кичине бир жыйынтык чыгарбайлыбы? Мына жерден талашып тартышып көрбөйлүбү? Деп кандай дейсиз агай? Темке, ушу оюңузга мен кошумчалайт элем. Ушунча жыл биз талашсыз далилденген кыргыз тарыхын акырын этияттап тарыхчылар эмне дейт деп айтып келдик. Бул мезгилде тарыхка таштандык кыргытышыбыз керек. Ушунча талашсыз маалымат, илимий, Санжара, өзгөчө мына Санжарадан кийин биз азыр ачык айтышыбыз керек, расмий айтышыбыз керек. Айланайын тарыхчылар кыргыздын тарыхын уурдап мунчу кылган доорду унуталык. Кыянаттык кылбайлык, күнөөнү мойнубузга албайлык. Кыргыздын далилденген, талашсыз, тастыкталган тарыхты бүгүн айтпасак, качан айтабыз биз? Же бирөө келип айтат деп күтө беребизби? Деген маселени кабыргасынан коюш керек азыр. Мына сиздин сыналгыдан бүт кыргыз элине мен кайрылат элем да. Эгерде керек болсо, кайсы тарыхчы ушу туура эмес десе, биз КТРге чыгалык. Мен далилдин баарын, мен бүгүн 30 килограмм китеп тап келдим. Үйдө дагы бир 100 килограммдай китеп бар. Арда кыргыздын тарыхы талашсыз далилденген. Эми болду, эми жетет да. Кыргыздын тарыхы кыска эле деген сөздү токтотпойлукпу? Кыргыз улутуна кыянаттык ишти кылбай эле чекит койбойлукпу? Кыргыздын тарыхын кыргыз балдарына мектептерге окутпайлыкпы? Дагы кимди күтөбүз биз? Дагы канча убакыт кетет? Ошол эле жанагы Беринч тамдын докторлук диссертациясын бүгүн кайрадан басып чыгарып, ошону балдарга окуу китептерге киргизсек болот да. Киселевту, Чайковскийди, Киселевту, Чайковский, Григорьев деген бар. Кузьминаныкын, Левшин деген бар, Кузьмина деген бар. Толгон токой тарыхый маалымат. А түгүл Александр Македонскийдин атасы Филипп падыша болгон. Филипп. Ошо падышанын кан сарайында тарыхчы жашаган. Ошол тарыхчы минтип жазган. Биздин бабаларыбызды жазган да. Булар ушундай адилетти ыйык туткан эл болот экен. Эркиндикти ыйык туткан эл болот экен деп бүт мүнөздөп анан айтып атат.
Будда ким болгон дейт. Будда ошол элдин өкүлү дейт. Ал өзү Будда динин ойлоп тапкан эмес дейт. Ал ошол элдеги болгон жанагы дүйнө тааным биздики теңирчилик, теңдик. Ошону Индия элине барып жайылткан деп атат. Эфор деген тарыхчы, Эфор. Тарыхта турат. Көчүрмөсү менде бар. Ошондо ал жазып атат. Эфор тарыхчы минтип айтыптыр. Эми бул кандай ишеним болгонун биз билбейбиз. Бирок эгерде ошону чогултуп, жыйнап, өзүбүздүн элибизге жайылсак, күндүн нуру кыштан кийин элге, жерге кандай тийсе, ошол ишеним бизге да ошондой пайдалуу болот эле деп жазылып атат. Бул качан жазылган? Биздин доордон 3 кылым мурда жазылган. Александр Македонскийдин атасынын кан сарайында жашаган Эфор деген тарыхчы жазып кеткен. Биздин доордун 49-жылы тарыхчы өткөн, гректин тарыхчысы. Ал минтип жазган Герман элдери жөнүндө. Тацит деген тарыхчы. Менде көчүрмөсү бар. Бул эл дейт, өздөрү бир баатырга таазим кылып, ошону ыйык тутат, аны Эрманус деп атайт дейт. Бул эл бозодон, таруудан суусундук жасайт дейт. Бул эл ошол Эрманус деген өзүнүн баатырына зыярат кылып, ошону ыйык тутат. Ошон үчүн Эрманусту туткан эл Германус. Деген сөз немисче гер да. Германус болуп атабы? Эрманустун эли урпактары деген сөзбү? Ана Германс болуп калган деңиз. Бүгүнкү күндө Германия деп. Германия. А жанагы Бекбалаев жазбадыбы Атилла жөнүндө? Ошол китепти немистер чыгарыптыр. Дал мындай чоң китеп кылып, мындай чоң. Мен ал кишиден алып окудум. Биринчи эле мукабаны ачканда бүгүнкү кыргыз жери, кыргыз эли, жайлоо, кымыз, желедеги байланган кулундар, анан ошону немистер мына Атилланын урпактары бүгүн ушинтип жашайт, ушу жерде мекендейт деп немистер бүгүн чыгарып атпайбы? Тацит ошону айтып кеткен. Бул Эрманус деген бир эмеге сыйынат. Ошон үчүн Германус болуп калганын эми биз алаксып кеттик. Биз мына жерге токтойлук. Бу жерде өтө маанилүү биз үчүн эмне, кайсы маалымат биз үчүн маанилүү? Жөөт менен кыргыздар касташкан. Бул өтө маанилүү. Тиги еврейлер менен кыргыздардын ортосундагы чыр-чатак. Эми ушул жерден дагы бир нерсени айта кетсек болот. Баягы жөөт улутунун эң бир көрүнүктүү адамы десек болот, бул Карл Маркс. Өзү мунун Союздун убагында 32-жылы чыккан 40 канча томдук китеби болгон. Ошол китебинде бул бир топ жеринде кыргыз и еврей деген эскерген жерлери бар да. Анан эмне үчүн Карл Маркс ошо кыргыздар жана еврейлер деп жазган деп мен бүгүнкү күнгө чейин эле таң калып келем да. А көрсө байыркы бир мезгилдерде жанагы еврейдин карталарында Гергесей деп турат. Ошол Гергесейлер көрсө кыргыздар турбайбы? Туура. Мына ошого алып баратам, мына санжыра. Бу жерден дагы мен айтып коеюн, мына Алаш Баатырдын баянын доорун баяндап атат да. Ошондо Орто тоо менен чоң чоку кыргыздын борбору болгону атактуу кыргыз элинде Ак үйдөн баштап шаар салып, Алаш Баатыр чогултуп, ак калпакты башкарып, кыргыздар байып кетиптир. Көбөйгөндөн көбөйүп 40 000 үйгө жетиптир. Аялы сүйөккө тагынган Алаш канга күч жетпейт. Ар улут эли багынган. Ысыкта турбайт кыргызың. Ысыкта турбайт. Ысыкты мына Чайковский айтып атат. Ысыкты жактырбайт дейт кыргыз. Булут менен тоо чокулар. Салкын жака кетет. Салкында кетет. Бу жерде айтып атат. Ысыкта турбайт кыргызың, жайлоосун жайлап, бээ байлап, салкынга чыгып, эл жайлап, байларын малын көп айдап, ошол өткөн заманда жоргосу жолду бербеген, бул Алаштын элине жоо беттешип келбеген деп атпайбы. Эми ошол эле учурда ошол доордо
кыргыздарга ким каршы чыккан? Орто тоонун артында Мадуң Мадуш эл болгон, ошол элди башкарган Мадур деген шер болгон. Мадундардын элинен бир акылман чыгып кеп койгон. Ким кое берсең алашты, көп жериңди талашты. Элиңди алып жем кылды, көп жериңден кем кылды. Наамыңды сенин чыгарбай, кара жерге тең кылды. Ошону барып чапсакчы, бир айласын тапсакчы деп. Бу жерде уландысы эмне болуп атат? Бул жүйөт деп атпайбы? Мына 4 айланып келбесем, бакиңе элди башкартып, каш кайтарган немесин өлүгүн сүйрөп ташкартып, дүйнөнү бүтүн жойлосом, ушул жөөт элимди ар кайсы жерге алып барып, бирден хан кылып койбосом, жөөт эли менен кыргыздардын касташкан доор. Бу доор Шумер дооруна келип атат да, Шумер. Берки билесиз, Мисирди Гиксостор, көчмөндөр 100 жыл багынтып басып турган. Биздин доордон 1700 жыл мурун. Өзү айрым бир булактарда 95 жыл деп жүрөт. Айрым бир булактарда 126 жыл деп жүрөт. Эми 100 жылдан бер жагы экен да. Кийин алар көтөрүлүп, сүрүп чыгарганда, андан кийин деле калды да. Бир жыл деле бошонуп кеткен жок да. Көрбөйсүзбү? Эми ошондо жанагы Тора деген ыйык китеби бар. Ошол жерде жазылып атат. Пайгамбар тамак аш берем деп жакын адамдарын чогултуп, Авраам пайгамбар. Анан кийин түстү тамак ашты коюп, дасторкондун эң төрүнө чучук чагып, то есть жиликтин чагып чучукту койду деп атат да. Анан мен жөөттөрдөн көп сурайм. Силер чучук жейсиңерби? Жилик чагып. Жебейбиз дейт. Жебейбиз дейт. Анан кандай болуп? Силердин тоораңарда ушундай сөздөр бар. Бул кайсы доордо? Египетти басып алганда кыргыздар ал убакта жергиликтүү калктарга баскынчы катары жөөт эли кулда жүргөн. Египетте кулдукта жүргөн. Ошондо кулдуктар менен кыргыздар ымалаш болуп, тегилерге туруштук берген да. Ошон үчүн алар ошол жиликти чагып, чучугун жеп, ошондон үйлөнгөн, бирок булар аларга салт эмес. Бирок ыйык китебинде калган ошо доордо ошондой болгонун көрбөйсүзбү, кандай байланыш бар да. Эми жанагы Киселевдин китептеринде, Акладниктин китептеринде бир көңүл бура турган нерсе. Канча жылкынын сөөгү табылат, койдун сөөгү табылат, бугунун сөөгү табылат, чочконун сөөгү жок. Демек 6000 жыл бою кыргыз чочко баккан эмес экен. Чочко таандык эмес кыргызга. Кийин жана шариятка байлап атат. Жок, андай эмес. Себеби көчүп, конуп жүргөндө чочкону менен көчкөндү элестетип көрбөйсүңбү? Мүмкүн эмес да. Үстүнөн ыплас деп кыргыз жытынандагы мына жылкы суу ичкенден кийин сууну бүркөт оосуна. Канча таза. Ылай сууду жылкы ичпейт, билесиз. Көрбөйсүзбү? Эми чочко деген чочко да. Ошон үчүн 6000 жыл мурун кыргыздын мекендеген жерлеринде бир да сөөктүн чочконун сөөгү табылбаган. Мына жерде жөөт менен кашташкан. Ошол Шумер доорунда билесизде бер жакта Саргон, бул Саргон Акат деген жөөттүн башкарган эми Авраам урпактары да. Ошо доор мына Санжырага кирип калыптыр да. Анан бир кызык нерсе, кыргыздар ошо доордо малын айдап тийгенде, жылкыга тийгенден кийин артынан кууп барып, мына минтип жазып атат да. Карыялар кеңешип отуруп, ар түтүндөн бирден бала алып, Майманбекти баш кылып, Жороке Баатыр, Кажыбас Кадике, оттон тайбас Олжоке, суудан жанбас Молдоке, чоктон кайтпас Жолукелер болуп, чапкан малдын аркасынан барган экен. Барса, Индиян деген эл экен, чек арасы бек экен, бар шайманы тел экен, катышкан адам кар экен, дүйнөсү тар экен дейт. Индияны айтып атат. Тарыхта сактар Индияга биздин доордон 3-кылымда, биздин доордон мурун 5-кылымда барганы тарыхта бар.
Демек мына Санжырада Индияга барып калды деп атпайбы? Бул жөн эле ойлоп чыгарган эмес экен да. Туура. Агай, ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү токтотолу, себеби бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүн биз ушул Кытай жергесиндеги кызыл суулук санжырачы Төлөк Төрөкан Аксакалдын Кыргыз эл санжырасы деген китебиндеги санжырадагы жазылгандар менен тарыхый булактардагы орус элинин окумуштуулары Киселевдун, Бернштамдын, Окладниковдун, дагы башка окумуштуулардын жазгандары менен салыштырып, мынакей Дастан агай жакшы айтып берди. Биздин бүгүнкү мейманыбыз коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгулов болду. Рахмат агай сизге. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.